Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн апыртмалар боюнча бышыктоо сабагыбызды улантабыз. Апыртма, калп, жалган деген сөздөрдүн түшүнүгүн биз жакшы билебиз. Булар кандай сөздөр? Эске салабыз. Бул үч сөздүн айтылышы ар башка, бирок мааниси бирдей сөздөр. Азаматсыңар балдар. Булар синоним сөздөр. Анда эмесе апыртманын же болбосо апыртмалардын бизге кандай тарбиялык жактары бар? Же болбосо биз эмнелерди үйрөнөбүз? Апыртмалардын максаты калптан чындыкты айырмалоого, жалгандан туурасын ажырата билүүгө тарбияланабыз. Келгиле балдар, кезектеги апыртмаларды угуп көрүп, чогуу талкуулайлы. Биздин кичинекей досторубуз кумурскалар сааттын ичинде жашашат. Биздин дос кыздарыбыз күн желенин үстүндө бийлешти. Күн желе эмне экенин билебиз. Бул жазында, жайында, жамгырдан кийинки асмандагы түрдүү түстөгү желелер. Демек биз аны күн желе деп атайбыз. Демек биздин кыздарыбыз күн желенин үстүндө бийлешти. Кичинекей достор саякатка чыгышты. Күндү айланып, күнгө саякатка чыгышты. Бул мүмкүнбү балдар? Күнгө саякатка чыгышты дейт. Антисептик менен гүлдөрдү суугарууга болот. Бул мүмкүнбү балдар? Жок, албетте бул апыртмалар. Кыпкызыл алманын ичинде 4 көпөлөк жашашат. Элестеттиңерби балдар? Алманын ичинде көпөлөктөр жашашат. Анда эмесе тапшырма. Силер өзүңөр апыртмалар боюнча сүрөт тартып, ал сүрөттү сүйлөм аркылуу түшүнүк бересиңер. Балдар, силер берилген тапшырмаларды дайыма туура, так жооп бергенге аракет кылгыла. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Оорубагыла. Досторуңар менен дайыма бирге байланышта болгула. Саламат.